Саламатсыңарбы, урматтуу окуучу достор. Бүгүн биз 8 класстар үчүн Кыргызстандын физикалык географиясы сабагынан онлайн сабак өтмөкчүбүз. Биздин бүгүнкү темабыз ички Тянь-Шань. Урматтуу окуучулар, бизге белгилүү болгондой, биз буга чейин Кыргызстанды физикалык географиялык райондоштуруу темасын өтүп жаткан болчубуз. Жана ошондой эле Түндүк Тянь-Шаньды, Ысык көл Ойдоңун жана ошондой эле Борбордук Тянь-Шаньды өткөнбүз. Ал эми биздин бүгүнкү кезектеги провинциябыз Ички Тянь-Шань деп аталмакчы. Урматтуу окуучулар, мен ойлойм бүгүнкү сабакта Ички Тянь-Шаньды картадан көрсөтө алууну жана ошондой эле Ички Тянь-Шаньдын географиялык абалын, өрөөндөрүн, климатын, ички сууларын, топурактарын, өсүмдүктөрүн жана башкаларын кеңири үйрөнө аласыздар деген ойдомун. Ал эми бул жерде Ички Тянь-Шань жашыл туш менен берилген, бизге белгилүү болуп турат бул жерде Ички Тянь-Шань. Ички Тянь-Шаньдын негизинен географиялык абалы аянты 69,7 миң километр квадрат, Кыргыз Республикасынын аймагынын 34%-ын ээлейт. Ал эми жеринин бетинин орточо бийиктиги 3000 метрден жогору. Мен сиздерге тоолорду же болбосо башкача айтканда чек араларын башка картадан көрсөткүм келип турат. Бул картада мисалы Ички Тянь-Шань түндүк тарабынан Талас ала тоосу, Кыргыз ала тоосу жана ошондой эле Тескей ала тоолору менен чектешип турат. Ал эми ага карама каршы жаткан түштүк тарабынан болсо, бул жерде Какшал тоосу менен чектешип турат. Ал эми батышынан Фергана кырка тоосу жана ошондой эле Ат Ойнок, Узун Акмат тоолору, ал эми чыгыш тарабынан болсо Ак Шыйрак кырка тоосу же болбосо Нарын дарыясы менен Сары Жаз дарыясын бөлүп турган суу бөлгүч тоолор аркылуу бөлүнүп турат. Бизге белгилүү болуп тургандай, негизинен тоолуу жана ошондой эле тоо аралык өрөөндөр кеңири кездешет. Биз буга чейин жакшы билебиз, негизинен Кыргызстан 2 физикалык географиялык областта орун алган. Алар Тянь-Шань тоолуу областы жана ошондой эле Памир-Алай тоолуу областы болуп бөлүнөт. Ал эми алар провинцияларга жана провинциялар болсо округтарга бөлүнөт. Бизде Ички Тянь-Шань бул Кыргызстандагы эң ири провинция болуп эсептелет жана ошондой эле бул 9 округга бөлүнөт. Биринчиси Жумгал Кочкор, экинчи Суусамыр, үчүнчү Соңкөл Кичи Нарын, төртүнчү Кетмен Төбө, бешинчи Ортоңку Нарын, андан соң Ат башы Кара Коюн, Жогорку Нарын, Аксай Арпа жана Үзөңгү Кууш. Биз негизинен Ички Тянь-Шаньдын климаты жөнүндө сөз кыла турган болсок, Ички Тянь-Шаньдын климаты кескен континенталдуу, провинциянын гипсометриялык деңгээли батыштан чыгышты карай улам бийиктей берет. Гипсометриялык абалы жогорулаган сайын орточо температура төмөндөй берет. Күн тийген мезгилдин узактыгы мүмкүн болгон узактыктын 55-60%-ын түзөт. Ички Тянь-Шаньдагы эң жогорку температуралар бул Кетмен Төбө өрөөнүндө байкалат. Мында июлдун орточо температурасы +23-24 градус Цельсийди түзөт. Ал эми Ички Тянь-Шаньдагы эң суук жер жөнүндө же болбосо эң төмөнкү температура катталган жер жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул баардыгыбызга белгилүү Аксай өрөөнү. Аксай өрөөнү Кыргызстанда сууктун уюлу деп аталат. Себеби бул Аксай өрөөнүндө 1953 жылы январь айында бул жерде -53,6 градус Цельсий температура байкалган. Же болбосо мен сиздерге Чыңгыз Айтматовдун эрте келген турналар чыгармасынын негизинде тартылган кинону көрүүнү сунуштайт элем. Же болбосо дагы бир аталышы Аксай десанттары деп да аталат. Себеби ал жерде Аксай өрөөнүндөгү кыштын аябай катаалдыгы, аябай сууктугу жөнүндө кеңири сүрөттөлүп берилген.
Ички Тянь-Шандын ички суулары жөнүндө сөз кыла турган болсок, негизинен ички Тянь-Шанда жайгашкан дарыялар 3 дарыя системасына бөлүнөт. Алар биринчи Нарын дарыясынын алабы, Таримдин алабы экинчиси, ал эми үчүнчүсү Чүйдүн алабы болуп. Бул бизге белгилүү. Биринчи топтогулар бул Нарын дарыясына тиешелүү же болбосо Нарын дарыясына куйган дарыялар. Алар Көкөмерен, Кажырты, Онарча, Чычкан, Узун Акмат, Кара Суу жана башка. Ал эми Таримдин алабында бул Аксай, Мүтүрүм, Үзөңгү Куш. Чүйдүн алабына тиешелүү дарыялар Кочкор, Кара Кужур, Түлөк. Негизинен ички Тянь-Шанда жайгашкан дарыялардын бардыгы булар мөңгүдөн азыктанган дарыялар болуп эсептелет. Бир гана Кажырты дарыясы бул көлдөн агып чыккан дарыя, тактап айтканда Соң көлдөн агып чыгат. Провинцияда негизинен бир топ көлдөр жайгашкан. Алардын эң ириси бул Соң көл, Нарындын алабына кирет. Ага 18 майда суу куят жана бир гана Кажырты суусу агып чыгат. Суусу таза, минералдуулугу 0,3–0,4 промиллди түзөт. Тактап айтканда, ар бир литр суусунда 300–400 миллиграмм эриген туздар бар. Ал эми Чатыр көлдү айта турган болсок, Чатыр көл бул ички Тянь-Шандагы суу агып чыкпаган аянты боюнча экинчи орунда турган көл, Соң көлдөн кийинки. Майда агым суулар куят, бирок бир дагы суу агып чыкпайт. Тору Карт жана Ат башы Кышка тоолордун ортосунда орун алган. Деңиз деңгээлинен 3530 метр бийиктикте. Негизинен Чатыр көлдө балыктар кездешпейт. Ал эми суусунун минералдуулугу 2 промиллди түзөт. Бул Соң көлгө салыштырмалуу суу агып чыкпагандыгы үчүн минералдуулугу жогору болуп эсептелет. Ичүүгө жарамдуу, жайкысын келген куштар жайлашат. Ал эми калган көлдөр майда, мөңгүлөрдүн этегинде мареналардын арасындагы бөгөлмө көлдөрдүн тибине киришет. Адатта көлдөрдүн жээктери кумдуу келе турган болсо, бул көлдөрдүн жээктери саздуу келет. Көлдүн жээгине чейин көк шибер. Ал эми Соң көл жөнүндө кененирээк айта турган болсом, негизинен адамдар жайыт катары пайдаланышат. Жайында ушул Соң көл жайлоосуна жайлоого чыгышат. Ал эми төмөнкү видеону, Соң көл жөнүндөгү видеону көрүүнү сунуштайм бардыгыңыздарга. Андан соң сабагыбызды улайбыз. Миң уккандан бир көргөн артык дейт. Соң көл жөнүндө бардыгыңыздарда Соң көлдүн элестери калды деп ойлойм. Биз андан ары сабагыбызды улайбыз. Топурагы жана ландшафтары. Чөл жана жарым чөл тилкесинен жогору, тактап айтканда 1800–2200 метрден жогору кургак дала тилкеси жатат. Ал тилкенин топурагы карбонаттуу, бозомтук. Ландшафт түзүүчүлөр шыбактуу, бетегелүү, түркүн чөптүү тала өсүмдүктөрү. Ал тилке акырындап коюу чөптүү шалбалуу талаага жана шалбаларга өтөт. Деңиз деңгээлинен 3000–3100 метр бийиктиктерден жогору жайгашкан салыштырмалуу түздүктөрдө, сырттарда чөлдүү тала, күрөң топурактуу, такыр сымал топурактуу суук чөлдөр тараган. Мисалга ала турган болсок, Аксай, Арпа, Чатыр көл, Кара Керме жана башка.
Ал эми өсүмдүктөр жөнүндө сөз кыла турган болсок, негизинен ички Тянь-Шандагы негизги ландшафт түзүүчү дарак бул Тянь-Шань карагайы. Тянь-Шань карагайын бул жерде сүрөттө көрүп турасыздар. 1800 метрден 3000 метрге чейинки бийиктиктерде кездешет. Провинциянын эң батыш жагында Атойнук, Узун Ахмат тоолорунда, Шалбалуу токой тилкесинде Тянь-Шань карагайы менен кошо Семеновдун көк карагайы, арча дарактары кездешет. Урматтуу окуучулар, мен сиздерге ички Тянь-Шань жөнүндө толук маалымат бере алдым деп ойлойм. Эгерде дагы кайсы бир темалар жөнүндө кеңири билгиңиздер келсе, же болбосо түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазып калтырып койсоңуздар, сөзсүз түрдө жооп аласыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.